Устаз дейт, менин сизге суроом бар. Жолдошум көп жалган сүйлөйт. Карыздан баш чыкпайт, турмуш курганыбызга 7 жылдын жүзү болду, 2 балам бар. 7 жылдан бери өзгөрүш жок, жалган сүйлөйт. Карыз болуп кредит алып жүрө берет. Кыздарга барган күнү болгон дейт. Мага оору жуктурду. Сифилис деген оору экен дейт. Эми кээде суроолордо ушундай окулуп калат, аны туура эле кабылдаш керек туугандар. Сиз үчүн же башка адам үчүн күлкү болгону менен ал башка адам үчүн өмүр да бул. Кээде акыйкатты айтыш керек болот. Ушул убакытка чейин ата-энеме, эжелерим айткан эмес элем, азыр аларга да айттым, ата-энем бир туугандарым ажырашты деп жатат. Эмне кылышымды билбей башым катып калды. Жолдошум сөз берет, кайра сөзүнөн кайта берет. Мындайча айтканда кыздарга бара берет экен да. Азыр жолдошума деген ишенич сезимим калбады. Көңүл сууп бүттү, кете берсем кандай болот? Жалганды чынга айлантып сүйлөйт, чындыкты жалганга айлантып сүйлөйт. Иши жүрүшпөйт. Ойнош күткөн оңолбойт дейт го. Азыр Россиядабыз, кетем десем көнбөйт, акчасы бар да көчөдөн бери болбой калат дейт. Көчөдөн бери келбей калат дейт. Акчасы жок болсо меники болуп калат. Көргүм да келбей калды дейт. Сиздер эртерээк дарыланып ошол жерден тез арада бул күчөп кетпесин бул оору. Анан Кыргызстанга кайтып келип, Кыргызстандан эле иштеп, ата-эненин батасын алып, үй бүлөнү сактап калышыңыздар керек. Анткени диги эркек тобо болсун күйөөңүз. Антип сиздин дагы башкалардын да убалына калбасын. Арам нерсе жаман, арамдын түбү бул дүйнөдө шермендечилик, акыретте оор азап, тозоктун азабы менен бүтүшү ыктымалы бар. Кудай сактасын андан. Эми ал жерде кыла турган ишинин оңу жок болгондон кийин эртерээк бирге кайтып келип, дарыланып, эгер күйөөңүз тобо кыла турган болсо, ошол Кыргызстанда эле эмгектенип, ата-энеңиздерге кызмат кылып батасын алыңыздар.